Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү математика сабагыбызда өзүңдү текшер жазабыз. Биз өтүлгөн темалар боюнча канчалык түшүнгөнүбүздү, билимибизди текшерүү максатында өзүңдү текшер жазабыз. Дептер, ручка, калемиңерди даярдап алгыла. Бүгүнкү числону дептериңерге жазгыла. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи, 5 кошулган А туйутмасынын А тамгасы 1, 2, 4 болгондогу маанисин тап дейт. А 6, 7, 9. Б 6, 8, 9. С 6, 3, 9. Ушул варианттардын арасында бир туура варианты бар, ошону белгилейсиңер. Экинчи, R көбөйтүлгөн 8 көбөйтүндүсүнүн R барабар 9 болгондогу маанисин тап. 9 менен 8-дин көбөйтүндүсү канчага барабар болот? А 72, Б 62, С 17. Туура вариантын белгилегиле. Үчүнчү, 5тен 9 эсе чоң санды тап. 5тен 9 эсе чоң сан. А 14, Б 45, С 35. Туура вариантын белгилегиле. Төртүнчү, тик бурчтуктун жактары 2 см жана 3 см. Периметри менен аянтын тап. А 5 см, 6 см, Б 10 см, 6 см квадрат, С 10 см, 5 см. Туура вариантын белгилегиле. Бешинчи, Аселдин 20 сому бар. Саматтыкы андан 4 эсе аз. Саматтын канча сому бар? Саматтын канча сому бар? Ойлонобуз балдар. А 24 сом, Б 16 сом, С 5 сом. Ушунун арасынан туура вариантын белгилейсиңер. Анда эмесе ийгилик балдар.